Ким кайсы жумушту аткарып атат, токтомдордун аткарылышын начальник отдела, орг отделдин Айнура Алмазовна, силер кандай иш алып баратасыңар? Токтомдун аткарылышы, мисалы сет боюнча, система электронный документ оборота боюнча канча мекемелер азыр берип атат? Күнүгө канча берип атат? Күнүгө ар кандай кирет, кээде 7-8. Ал жерден биз текшерип, эксперттер текшерип атабы? Эксперттер текшерет. Аяктан биз карайбыз, статьялар туурабы? Туура эмес болсо эмне кыласыңар? Туура эмес болсо кайта артка причинасын жазып туруп жиберебиз. Мындай случайлар болобу? Мекемелер туура эмес берип, кайра түшүнбөй кайрылабы силерге усулдук жардам бергиле деп? Кайрылышат, биз усулдук жардам дайыма берип турабыз. Бизге чалышат. Өз убагында дайыма статьялардын өтө усулдук жардам берип турабыз. Ысык Көл облустук мамлекеттик архивинин кызматкерлери эртең мененки жумушту мамлекеттин символу болгон гимн ырдоо менен башташат. Иштин ийгилигин камсыздай турган темирдей тартип бекем орногон. Иштен кечигүү, куру шылтоо айтып, мойнун кашып, сымаптай коюлуп өзүм десе өгүздөй күчүм бар деп, өң жыңсыз, дайын дарексиз кетүү деген ойлоруна эмес, түштөрүнө да кирбейт. Кайсы убакта келип кайрылган элге сылык мамиле жасап, алардын мүдөө талаптарын аткаруу башкы маселеге айланган. Мекеме ичинде үн көтөрүп сүйлөбөй, жарым үн менен гана сүйлөшүп, мемиреген тынчтык өкүм сүрүп турат. Ишке болгон мындай мамиле алдыга жылып, изденүүчүлүк ишине гана чыйыр салаары ырас. Эң алгач 1922-жылдары облуста архив кызматы көрсөтүлө баштаган. Район аралык проживальский архиви делип, андан соң 1926-жылдан тарта Каракол кантонуна караштуу архив бюросу түзүлгөн. Ошол кезде эле өз ишине чындап берилген архивчилер жөө жалаңдап болсо да кол ортуп, бут жоорутуп, айыл-айылдарды кыдырып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу 127 фонддон турган 14522 сан бирдиктеги архивдик документтер топтолгон. Ал мезгилдерде элдин басымдуу көпчүлүгү кат сабаты жоюла элек, чортаман кедей аталып, тоолордо, кыркыр, жылгаларда буз үй алачыктарын тигип, же мама томолок кылып салып, алачыктарын тигип, же мама томолок кылып салып алган үйлөрүндө күн кечиришкен. Анан албетте чатырап, толуп ташып, кымыздын гүлүн ичип, чөптүн бүрүн жыттап, алчылантып, атка камчы үйрүп, куш салып, оюн зоок тамаша курган байманаптары да болгон. Мунун өзү кыргыз элинин башынан өткөргөн тарых таржымалыгы эч ким таналгыс архив барактарында кат-кат болуп, бүктөн боюнча сакталып кала берер жашоо тагдыры. Муну эч ким жалган деп төгүндөй далбайт. Ошондой мезгил апаат күндөрдө да дал ушундай архив ишинин пайдалын урагыз кылып түптеп кеткен. Кесиптештеринин эмгегин эми минтип, күн өртпөй иштеп жатышканы да сыймыктуу көрүнүш. Биздин коллективибиз кичинекей, 30 киши иштесе деле, бирок ынтымактуу. Биздин сотрудниктер 80% жаш кызматкерлер. Жаш болгондон кийин аябай айткандай, мындай айткандай аябай квалифицированный болуп атат. Тартиптүү кызматкерлер, түшүнүктүү болот. Анан биздин өзүбүздүн архив кызматы аябай оор кызмат. Анан оор болгондуктан ар бир кызматкер функционалдык обязанность менен, милдет менен эле ишти алып барат. Бизде мындай интрига жок. Биздин руководстводан, профсоюздан көп кызматкерлерге көп жакшылыктарды көрсөтөбүз. Мисалы, ар үй-бүлөдө кыйынчылыктар да болот да. Ошол кыйынчылыктарда биздин коллективный договор менен биз уже предусмотрели. Кичине жардам болобу, больницага жатканда жардам көрсөтөбүз, материальный помощь көрсөтөбүз.
үй бүлө биздин кызматкерлер биринчи үйлөнүп атса, аларга дагы мындай жардам беребиз. Ошондуктан биздин кызматкерлер дагы түшүнөт, что мындай жумушту эч качан табышпайт да. Мен деле жаңы келген кызматкерге дайыма айтам. Менде мындай принцип болот да. Бул жумуш силерге керек, а не силер жумушка керексиңер депчи. Ошондуктан жумушка силер кандай берилсеңер, жумуштагы архив дагы силерге ошончо жакшылык дагы берет. Эми билесиңер да, архив деген бул элдер ойлойт, что архив только пенсияга эле чыгыштуу эле керек. Бизде мисалы архивде бүт баары бар. Биз болсо ошо мекемелер менен тыкыз иштеп, иш кагаздарын алып баруу иштерди жана ведомстволук архивтерди көзөмөлдөө кылсак, анан ошол документтерди, туруктуу документтерди биз сактоого кабыл алабыз. Ошол сакталган, бизде турган, сактоодо турган документтерди биз уже теле берүү беребиз, радио, көргөзмөлөрдү уюштурабыз. Анан мамлекеттик кызмат көрсөтөбүз. Анан ошондуктан келишет, бизге справка алышат, жер боюнча көп документтерди издеп, сүйүнүп эле кетишет да. Ошон үчүн мен ойлоймун, архив деген бул аябай мындай, бул мекеме бизде ошо единственном экземпляре документтер сакталып аткандан кийин эчтерде табылбайт ошол документтер. Бизде эле сакталат. Мисалы музейлерде может быть деле сакталат, бирок ал уже башка направление менен. Библиотекада дагы көп китептер, тоже уникальный китептер бар, бирок ал көп экземплярдуу. Архивде эле бир экземплярда эле бир эле документ, ошол керектүү документ сакталат. Биз азыр ошо көп жарандар менен иштеп, кызмат көрсөтүп, бизге аябай жакшы мындай көңүл буруп рахматын айтат да, ыраазычылыгын айтат. Биздин документтер биз көчүрмө берсек деле, көчүрмө деп эсептелбейт, бул подлинник деп эсептелет. Мисалы биздин печать, архивдик маалымат, архивдик көчүрмө деген биз беребиз да жарандарга. Ошолор как дубликатты, как подлинникти эсептелет. Мисалы биздин печать менен биздин архивный маалымат как подлинник деп эсептелет. Биздин азыркы мезгилде Тоң районунун архивинде жаңы здание куруп жатат. Силер билгендей, мурунку зданиясы эски больницанын имаратында жайгашканда 1956 жылкы курулган зданиясы, эски болгон. Бул аварийный состоянияда болгон. Такыр уже жумушка жараксыз болуп, ошон үчүн мен аябай ыраазычылыгын көрсөтөм Тоңдун рай администрацияга. Алар бизге жер берип токтом менен берилди. Ошол токтомдун негизинде биз проектно-сметный документацияны киргиздик. Проектно-сметный документацияны киргизден кийин Кабинет министров закрепил перечинге строительствога. Ошондуктан азыр уже ошо курулуш иштер баштады. Кудай буйрса, бул жылда уже эксплуатацияга беребиз. Балыкчыда дагы архив, шаардык архивинде архив хранилище сактоодо уже болбой, сактоодо уже жаман болуп, эскирип, ошо архива хранилище жаман болуптан акт түзүлүп, тоже жараксыз болуп, перечинге кирип, азыр жаңы архива хранилище курулуп жатат. Пристройка деп коет. Кудай буйрса, ал деле уже аз калды. Быйыл уже эксплуатацияга берилет да, ачылышы болот. Кудай буйрса, ошо эки архив, биздики Тоң менен Балыкчы, ошо архив имараты уже бүтүп, архив хранилищеси бүтүп, анан уже эксплуатацияга берип, жаңы архивге кирип иштешет да. Бирмет Оморун айым, бүгүнкү күндө ушу ар бир кызматкер, ар бир жумушчунун бир күндө аткарган иши кандай бир элдерге толук маалымат берсек деген ойдо болуп атабыз да. Себеби архивдес эле
көпчүлүк адамдар бир пенсияга чыккан убакта справка алыш керек экен, айлык жөнүндө маалымат алыш керек экен деген бир түшүнүк болот. Жок, мен андай ойлобойм да, бул архив бүтүндөй бир тарых, бир тамас, бир барактардын баары сиздерде да. Ошон үчүн бир элге бир толук маалымат берип койсок дедик эле. Анан сиздин орун басарыңыздын азыр кандай тапшырмаларды берет элеңиз? Туура айтасыз, элдин баары эле ойлошот, архив только справка эле беришет, бирок биздики аябай чоң жумуш. Мынакей мен азыр бул кабинетке киргиздим. Менин орун басарымын Адилет Тилихматович Майкаданов. Бул болсо орун басары болгондон кийин бүт иш негизги биздин милдеттин, архивдин милдеттин иш алып барат. Азыр өзү толук маалымат берет. Кандай жумуш, кандай аракет кылышат, биздин ошо архив ишин өнүктүргөнгө, жакшы максатка жеткиргенге ошол Адилет Тилихматович. Сиз болсо азыр толук маалымат бергиле. Кайсы отдел бизде ачылган быйыл, кайсы отдел кандай иштейт, кандай иш жүргүзөт, мисалы райондордогу иш кандай алып барат? Райондордо да биз область боюнча 91 сотрудник иштейт, область боюнча. Анын ичинен бизде 5 райондук мамлекеттик архиви бар, 2 шаардык, бул Балыкчы жана Каракол шаардык мамлекеттик архивдери. Мурун караганда эми азыр иш жакшыланып болду. Мурун болсо архивде ойлочу булар только эски кагыздарды кайтарып коюлуп турат, бир справка жазып коет деп элечи. Бул мен деле жаш кезимде ошентип ойлочумун. Ушундай архивчилер просто эле отурат депчи. Кел өзүм ушактан 2013-жылдан бери ошакта иштеп, өзүм көргөндөн кийин баягы түшүнөт экенсиң да. Жумушу орундай көп эле ойлошот, баягы справка берип коюш эле депчи. Бирокта каждый букваны карап, каждый токтом бизге постановлениелерге да кайлат да, каждый токтом, каждый букваны зарплатасын санаганда деле биздин кыздар каждыйына жоопту. Бул аябай. Мисалы айылда чыккан токтомдор бар, постоянка болуп бизге келет да. Бул архивтерге келет, төлөп сакталгангачы. Бул жер бөлүнгөн тууралуу токтомдор, чечимдер. Ар бир бөлүнгөн жердин ээсинде бир токтом болсо, аны кийин правоустанавливающий документ жасап калганда анысын жаратпайт. Могу бизден обязательно ошондон биз аны эмет беребиз да, мындай айтканда. Тастыктап беребиз да, тастыктап беребиз. Ошол бизде андан тышкары биздин управленияда 4 бөлүм бар. Биздин иш боюнча бул ар бир жылдын башында план алабыз, 5 жылга. Ошо пландын негизинде иш жүргүзөбүз. Пландан тышкары да негизи иш жүргүзөбүз. Бул көргөзмөлөр ар кандай. Ошо жумуш көп аябай эле бизде. Деги эле эртеден кечке 8 саат эмне менен алектенишет? Бул отдел болсо, бул 2022-жылы жаңы уюштурулган. Бул уюштуруу жана кадр иштери боюнча жана иш кагаздарын алып баруу бөлүмү 2022-жылы ачылган. Ошо бөлүм башчысы Мукашева Айнура Алмазбековна эмне иш кылганын өзү да бир сыйра түшүндүрө кетсин. Негизи бизде арыздар, биз көбүнчө инфодокс менен иштейбиз. Инфодокс менен каттар келгенде биз сразу эле карайбыз. Карап туура эмес болсо, биздин мекемени туура эмес жазып, бланкалар туура эмес болуп калса, биз сразу возврат кылып коебуз да, туура эмес депчи. Инфодокс мененчи. Негизи ооба, биздин бөлүм бар, атайын мекемелер менен иштеген. Ошо бөлүм семинарларды өткөрүп турат. Биздин бөлүм инфодокс, көбүнчө инфодокс менен иштейбиз. Кызмат инфодокс менен. Анан электрондук азыр инфодокс менен иштеш үчүн электрондук номенклатураларды түзүш керек. Электрондук номенклатураларды күндө келет бизге. Анан көп эле организациялар, мекемелер статьяларды туура эмес жазат. Ошол жерде көбү түшүнбөй чалышат. Ошол мекемелерге усулдук жардамдарды берип турабыз. Биз негизи эле архив кызматына жогорку билимдүү, өзгөчө биз тарых
тарых билимин алган кызматкерлерди, адистерди кабыл алганга аракет кылабыз. Анткени биз көптөгөн тарыхый маалыматтар менен иштейбиз. Кыргызчаны жакшы билген, ошого көбүрөөк басым жасайбыз да. Албетте адистерди алардан мурда биз алар менен дипломун текшерип чыгабыз. Мурун кайсыл жерде иштегенин көңүлгө алабыз. Андан сырткары ошол кызматкерлер бизге кабыл алынгандан кийин ошол кызматкерлерге биздин архивдин ишин түшүндүрөбүз дагы. Бир белгилүү бир жетекчиликтин планында негизге алып туруп, планы менен кайра биз аларды чакырып алып такшалтмадан өткөзөбүз. Бир жумалык такшалтманын ичинде жаңы кабыл алынган кызматкерге баардык биздин архив иши түшүндүрүлүп ишке даярдайбыз да. Сиз айтып кеткендей эле азыркы 13-чү зарплата деген да бизде бар. Биз алып келебиз. Андан сырткары эмгек өргөгө дагы чыгарабыз. Ошол эмгек өргөгө чыгарардан мурда эмгек стажын эсептеп чыгабыз дагы. Ал дагы жетекчиликтин буйругу менен бекитилет. Андан тышкары бизде ошол кызматта иштеп жаткан кызматкерлердин баардыгы сыйлыкка татыктуусун белгилейбиз. Жыл сайын бизде Казакстан мамлекетинен жаш архивчилердин жайкы мектеби дегени бар да. Ошол долбоорго биздин архивден 2 кызматкер жөнөтүлөт. Биздин ошол долбоордун негизинде биздин архив кызматкерлери барып тажрыйба алмашып келишет. Ana ошондой эле биздин архивде Е-кызмат базасы бар. Бул Е-кызмат базасында 2018 жылдан бери иш алып барам. Ошол Е-кызмат базасына баардык биздин кызматкерлер киргизилген дагы. Бүт кызматкердин кандай иштегени, кандай сыйлык алганы, кайсы убакта эмгек өргөгө чыкканы баардыгы ошол базага киргизилген. Адилет, мына бул кайсы бөлүм, булар кандай кызмат аткарат? Булар документтердин сакталышын камсыздоо бөлүмү жана эсепке алуу бөлүмү. Башка бөлүмдөрдөн айырмасы биздики мамлекеттик документке сактоого кабыл алынган документтердин баарын эсепке алабыз. Аны бир жылда бир так санын берип турабыз. Бизге келип түшкөн документтерди кабыл алабыз. Ошо канча документ келсе, сактоо бирдиги келсе, ошонун баарын так эсепке алып туруп санын беребиз. Канча документ чыгып аткан документ түрүн, документтин негизинде эсептен чыгарабыз дагы эсепке киргизебиз. Азыр бизге мисалы Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын документтери келди. Биз ошол документтерди кагаз түрүндө ар бирин бирден барактап туруп алабыз. Бул жака мен 2014-жылдан 2016 жылга чейинки документтерди алып келип өткөзүп, азыр бул эжелерге берип, анан описине алып кеткен атам азыр. Токтомдор, тескемелер жана өздүк курам боюнча делаларды. Кийинки жабдыктар менен жабдылып аткансыңар да бардык райондордо дагы өзүңөр дагы. Деги мунун өзгөчөлүгү бир башкача бир жакшы жактары бар бекен? Бул заманбап стеллаждар, бул Кыргызстан боюнча ушу биздин көлдө эле бар болуш керек, ушундай модульный деп коет, бул рельсиде. Кайсы ряд керек болсо, келип документ издерди, бул ручкасы менен жылдырып, керектүү рядка кирип, ичине керектүү документтерди алабыз. Бул модульный несі жакшы, модульный бул көп месттен албайт да. Беркинде стеллаждар болсо ортосунда обязательно проход калып калат, ал көп орундар делейт. А бул болсо бири-бирине жылдырып, көп орунду албайт да, ошонусу менен жакшы. Биякта да жооптуу кызматкерлер бар. Ар бир хранилищага жооптуу кызматкер бар, андан башка киши кирбейт. Бияка жооптуу кызматкер кирет, тияктан запрос кылганда ошо документтерди алып чыгып, кайра ордуна койгонго бир жооптуу кызматкерибиз обязательно бар. Жооптуу кызматкер Акунова Гүлзар Кадыровна өзү түшүндүрүп берет кандай кыларын. Бизге астынан суроо талап түшкөндө документтерди хранилищадан беребиз. Кайра ордуна коюп, бирден карап, кайра барактарын карап туруп, анан ордуна коюп салыштырабыз. Бул архив сактоочу жайларда 704 фонд бар.
147.410 сактоо бирдиктен турган документтик материалдар сакталууда азыр ушул архив сактоочу жайда. Биякта детиги 1880-жылдан берки метрикалык китептер жана орус чиркөөсүнүн китептерин бар, оригиналдар сакталган. Жанакы Каракоолу шаарын түптөгөн Каулбарстын, Пржевальскийдин документтери дагы Россия Федерациясынын архивтеринен алынып келинип, бизде копиялары сакталууда. Улуу Ата Мекенин согуштун катышуучуларынын коллекциялары бар. Биздин Ысык көлдөн чыккан атактуу инсандардын, профессорлордун, эл агартуунун отличниктердин, докторлордун, навуктардын дагы өздүк фонддору түбөлүк бизде сакталууда турат. Азыркы күндө биз ушул документтердин сакталуусун камсыздоо менен иш алып барабыз. Биз ушул архив сактоочу жайга жооптубуз. Бул архив сактоочу жайда температурасын көзөмөлгө алып турабыз. Нымдуулугуна, өрт коопсуздугунун, санитардык гигиенасына бардыгына биз жооптуу болуп турабыз. Көпчүлүктүн калыптанып калган түшүнүгү адам баласы пенсияга чыгаар маалда гана архивдик документтер керектешет. Жок, эгерде булардын ишине терең сүңгүп кирип, терең талдап көрсөңүз, баа жеткис, кол жетпеген сансыз байлык ушул архивде. Союздун гүлдөп, күйүша болуп турган мезгилиндеги мыйзамдар, токтомдордон тарта, ал кездин мыктылары, коррупция бучкактап, улкуп-чулкуп, өөнөп жеп ичкен жемкорлукка тикелей каршы турган көрүнүктүү инсандардын да өмүр таржымалы сакталуу. Ар күн сайын жетекчилик тарабынан тапшырмалар берилип, аткарылышы тыкыр көзөмөлдүккө алынып турат. Орун басарлар, бөлүм башчылар жыйынга чогулуп, ийри мүйүз тарта отуруп, кептешип кеңешип, иштин багытын нугун оң жакка буруп алышат. Жамаат ичинде өйдө төмөн гермир айтышуу, тоң моюндук кылып ишке жүр мамиле жасоо болуп көргөн да эмес, болбойт дагы. Билинип билинбей, көрүнүп көрүнбөй калган эмгегин даңктап, мактабай эле баардык ишибиз эл үчүн дешип, койма арек тарта баары иш үстүндө. Бул бөлүмдагы документтерди топтоо менен алектенет экен. Анда бул жердеги эжекелер агайлар кандай жумуштар менен алектенишет? Эртеден кечке кандай элдерди тейлейт, кимдер менен маектешип, кандай күндү өткөрөрүн көрүп көрөлүчү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин мекемелер менен иштөө жана илимий техникалык бөлүмдө бизде 8 киши иштейбиз. 8. Анан биз баягы область боюнча 362 мекеме менен иш алып барып атпайлыкпы? 362 мекеменин списагын тактайбыз. Баягы топтоо булактарынын кирген мекемелердин списоктарын тактайбыз. Эртеден кечке баягы мекемелерден келген документтердин мынакей кыздарыбыз илимий техникалык иретке келтирип атышат. Азыр көрсөтүлөт. Андан тышкары биз айдын 5-ине чейин бизге эксперттин текшерүү усулдук комиссиябыз бар. Ошол жака деген баягы номенклатура, тизимдер келип түшүп турат, регистрация кылып, анан 20-сына чейин биздин баягы эксперттик текшерүү усулдук комиссиябыз бар деп атпайлыкпы? Ошол комиссияда 10 чакты эксперттерибиз бар. Ошо номенклатураны карап чыгышат дагы бизге бүтүм жазылат. 5-ине чейин биз ал документтерди регистрация кылабыз. Мына номенклатура деп атабыз, основной работабыз, номенклатуралардын баарын карап, анан бүтүм жазып беришет да кыздар. Ар бир статьясы туура коюлганбы, оформлениясы туура таризделгенби, 120-токтомбу, өкмөттүн 120-токтому бар да. Ошо негизинде туура таризделип атабы ушул документтердин баарычы. Ар бир ошо боюнча номенклатуралардын баарын текшерип бүткөндөн кийин эксперттер бизге бүтүм жазып берет. Ошонун негизинде анан биз деген баягы печатьын эксперттер биздин өзүбүздүн бөлүм башчылары, андан сырткары биздин өзүбүздүн кураторлор бар. Ошол кураторлордун баары ар бир документти карап чыккандан кийин анан бияка бүтүмдү неметкенен печатьын коюп, бул номенклатура менен тизимди бекитип беребиз. Бул бир гана жумушу да. Андан сырткары биз баягы жоюлган мекемелерге заключение же болбосо бүтүм жазып беребиз да. 362 мекемелер, область боюнча мекемелер жоюлуп атпайбы? Ошол мекемелерден биз архив тарабынан заключение бүтүм жазып беребиз да.
бул дагы бир жумушубуз болот. Андан сырткары биз баягы 362 мекеме менен иш алып барганда, мисалы үчүн областта биздин Ысык-Көл региондук башкармалыгында бүгүнкү күнгө биз 46 облустук мекеме менен иш алып барабыз да. Ар бир мекемеге биринчи ачылгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин иштелген документтердин баарын ушундай. Ар бир мекемеге мондай көзөмөлдөө байкоо делосын ачабыз. Ар бир мекеме, облустук мекемеге. Анан биздин куратор кыздар, мына 2 кызыбыз бар. Ошол 2 кыз деген ушул жыл ичинде ушул мекемелер менен иш алып барат. Жылдын башында биз бул мекемелерге иштөө боюнча планга алабыз. Кайсы мекемеге текшерүүлөр бар да, мындан сырткары биздин бөлүмдүн текшерүүлөр бар. Комплекстик текшерүү, тематикалык текшерүү, ошо 2 текшерүүнүн негизинде көзөмөлдүк текшерүүбүз бар. Андан сырткары ушул текшерүүлөрдүн ичинде ар бир мекемеде ачылгандан баштап, ушул мекеме ачылгандан баштап топтолгон документтерди иретке келтирип, 120 токтомдун негизинде деп атпайлыкпы, ар бир документти туура тариз деп атабы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 120 токтому чыккан. Ошо токтомдун негизинде ар бир документти туура тариздөө, ошонун баарын биз усулдук жардам көрсөтүлөт. Биз архив тараптан, андан сырткары биз семинарларды өткөрөбүз. Квартал сайын семинарларды өткөрүп, негизги основной биз өкмөттүн 160 токтому, андан сырткары 120 токтому негизинде семинарларды өтөбүз да. Биз тараптан ошол мекемелерге чоң жардамыбыз, ошол семинарларда усулдук жардамдар көрсөтүлөт. Андан сырткары бизге бөлүмгө келгенде, мына жылдын башынан бери бүгүнкү күнгө 87 мекемеден келишти. Ушуларга усулдук жардамдарды көрсөтөбүз. Номенклатура кандай түзүлөт, мекемеде иш кагаздарын кандай жүргүзөбүз, ошолордун баарын биздин куратор кыздар усулдук жардам көрсөтөбүз да. Семинарларды бизге баягы перечень боюнча бир академический сааты 450 сомдон да. Буга чейин биз бекер өтүп келчүбүз семинарлардан. Ама 2 жылдан бери бизге прескурант келген да министерстводон. Бир академический сааты 450 сомдон. Ар бир мекеме өзү 450 сомду РСК банкына төлөп келет да, андан кийин семинарга келип катыша берет. Семинардан сырткары жанагындай усулдук WhatsApp аркылуу ар бир группалар ушу 46 мекемелер эмес, 360 мекеменин баарына биз WhatsApp аркылуу, телефон аркылуу баягы онлайндагы жардам берип, бүгүнгө жакшы жардамдарды көрсөтүп атабыз. Андан сырткары мына былтыр августтан баштап өкмөттүн дагы немеси чыкпадыбы? Электронный номенклатура деп. Ошо номенклатурага да кандай түзүлөт? Ал биринчи номенклатура түзүлүшү үчүн бизге эң биринчи бумажный түрүндө номенклатура бекилиш керек. Мекемеде бул номенклатура деген эмне? Бул номенклатура түзүлгөндөн баштап, бул мекеме түзүлгөндөн баштап, ошо мекеменин ичинде эмне документтер менен иш алып барышат, ар бир бөлүм ошонун толук немеси болот да, жыйындысы, документтердин жыйындысы, ар биринде беренеси көрсөтүлгөн, кайсы документ канча сакталат, кайсы статья, ар бир структуранын өзүнүн перечини болот да. Ошо перечинден алабыз ошонун сактоо мөөнөттөрүн. Облустук 46 мекеменин иш алып барабыз. Аларды кандай, мынакей ар бир мекемеге мондай көзөмөлдөө байкоо делосын ачып алганбыз. Ар бир мекемеге ачылат. Биз баягы облустук мекеме болуп аткандан кийин булар өздөрүндө 10 жыл сактайт да. 10 жыл өткөндөн кийин биздин мамлекеттик архивге туруктуу сактоого өткөрүлөт. Ошо документтерди 10 жыл ичинде туура сакталып атабы, архив жайы ачылдыбы, архив жайында өздөрүнүн мекемелик ведомственный архивде сакташат. 10 жылдан кийин мына биздин биякта эжекелерибиз отурат, ошолорго план боюнча алабыз дагы. 10 жыл өткөндөн кийин ар бир мекемеге пландын негизинде ошо документтерди алабыз. Мынакей илимий техникалык деп бөлүмдүн аты айтылып тургандай, илимий техникалык иретке келтирип, ар бир документтер кандай мына биздин эксперт кыздарыбызды жумушунда көрсөңөр болот. Ар бир документти бирден, ар бир барагын электронный документтин дагы баягы ар бир документ келет да бизге. Единицада, бир единица деп саналгандан кийин ошо документтин ар бир барагын карап чыгышат эксперт кыздарыбыз. Бул кайсы документти туруктуу сакталат, кайсыда канча жыл сакталганын баягы номенклатурадан карап баарын тактагандан кийин мынакей биякта кыздарыбыз азыр иштеп атышат. Ошол
Андан сырткары дагы биздики эмне жумуштарыбыз бар. Баягы мынакей ар бир мекемеде биз 362 мекеме деп атпайлыкпы область боюнча. Ошол мекемелерге бүгүнкү күнгө 120 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыкканда 120. Ошонун негизинде биз ар бир мекемеге мондай усулдук бурч айтыштырып атабыз да. Биякта ар бир буйрук бланкы, кат бланкы кандай таризделери ошонун негизинде мына биякта бүт баары көрсөтүлүп турат. Ар бир кайсы токтомдун негизинде ушулардын баарын алып баратканыбызды толук чагылдырган усулдук бурч да мынакей. Мекемелер менен иштөө жана илимий техникалык иретке келтирүү бөлүмү болобуз. Бул жерде деген документтердин баардыгын экспертизадан өткөрүп атабыз деген отделбиз. Мына могу жерден могу келип мондай документтер болот. Бизде ушуларды деген биз иретке келтиребиз азыр. Буларды деген биз алабыз. Алып мондай бурушуп аткандарды түптөйбүз. Тизебиз дагы. Тизебиз. Анан биз следующий этап деген мукабала боюнча айтты. Ушу мукабала это переплетка даярдадык муну. Азыр деген муну биз деген тигебиз да. Азыр ага тиккенге чейин биз деген бияка Тирүү тиге беребиз учукпай. Мекеменин эмесин коргоо, бизде көбүнчө жана мекемелер менен иштөө жана илимий техникалык иретке келтирүү отдел. Биздин бөлүм башчы Роза Сыргабаевна айткандай, биздин иштөө тартибим меники көбүнчө мекемелер менен иштейбиз, кардарлар менен эмес, мекемелер менен. Анан жана биз айткандай бул усулдук бурчтагыдай кат бланка документтерди алып баруу туура эмес болсо, эрежелерин бузушса, негизи ошо өкмөттүн токтому бар да 160 жана 120 токтомдун ошолордун бузбоого биз ошо чара көрөбүз, ошолорду бузбаш үчүн. Не деген токтом? 120 өкмөттүн токтому чыккан, ошо биздин жалпы иш кагаздарын жүргүзүүнүн эрежелерин кандай эреже менен, тартип менен алып барышыбыз керек. Ошого биз мынакей усулдук бурч көрсөттүк. Жана Роза Сыргабаевна айткандай семинар өтүп атабыз, бардык усулдук жардамдарды көргөзөбүз. Андан тышкары ушул семинардан тышкары усулдук жардам көргөзүп семинар өтүп атабыз, иштерди кандай алып барыш керек. Ошо иштерди алып баруудан туура эмес иш болсо, ошо биздин кызматыбыз мамлекеттик архив инспектору туура эмес болсо, ошого айып пул салуу. Бизге атайын ошо мына единый база коюп берген прокуратурадан укук бузуулардын бирдиктүү реестри. Ошо жака каттайбыз. Мына биздин протоколубуз бар. Ошо протоколдун негизинде протокол түзөбүз. Эгер мыйзам бузуулар болсо мекемелерде, иш алып баруу кагаздар боюнча архивтердин, документтерин түзүү, эсепке алуу, сакталышын же адамдардын ага жетүүсүн тоскоолдук кылуу болсо, ошого анан архив документтерин жоготуу болуп калат. Баалуу документтер бар да, ошо туруктуу сакталуучу жана айтылгандай областтык эмедегилер 10 жыл сактайт өзлөрүнө, 10 жылдан кийин бизге өткөрүш керек. Райондуктар, шаардыктар 5 жыл болот да, ошо 5 жылдын ичинде бизге өткөрүш керек.
ошо документтердин туруктуу сакталуучу документтердин убагында өткөрүлбөсө же иш кагаздары туура эмес жүргүзүлсө ошондо биз айып пул салууга милдеттүүбүз. Жумушубуз ошондо. Адам баласынын жашоо турмушунда ак менен кара айкалышып, кошо жарышып жүрөрү да ырас. Бул мекемеде ыдырагыс ынтымактын дагы бир үлгүсү профсоюз уюму тарабынан топтолгон каражаттан үлөштөрүп, жамааттык келишимдин негизинде ооруп калгандарга, кайгырып тургандарга каражат бөлүп беришет. Албетте, байытып, марытып жиберди деген сөз эмес. Өз учурунда кыжаалат абалдан чыгарып, аздыр көптүр муктаждыктарын чечип, эңириде чөгүп турган көңүлүн көтөрүп, маанайын жаркытып коюу кимге болбосун жакшыдыр. 5 район, 2 шаарда архив кызматы бар, 91 адам эл кызматында. Бишкек шаарына şu жер боюнча келгенде, şu архивден бияктан чыгат деген. Шүкүр район архивине барсам аяктан токтон чыкпай калды. Анан şu Каракөл шаарында архивде карайсың деди, ошол келген. Эмне көйгөй болуп атат жериңизде? Жерим ошо 5 гектар жерим бар, ташына жер. Ошо эки токтом жок болуп атат. Калган документтер бар жерде. Ошо эки ары жазып, запрос кылышым керек да, ошол үчүн келдим. Документтерди пайдалануу жана жарыялоо бөлүмү булар биздин жарандар менен иштешет көбүнчө. Постановление издеп келгендер, жер боюнча, зарплата боюнча, ушу стаж боюнча ушу издеп келгендерди ушу бөлүмгө кабыл алып, жарандарды кабыл алышат бияка. Бөлүм башчысы Турдукеева Зарина Замирбековна. Азыр эми райондун баарынан эле жерге тиешелүү документтердин үлүштөрүн такташып жарандар келип кайрылып атат. Бирок андан тышкары деле биз мекеме уюмдардан түшкөн, жарандардан түшкөн суроо талаптарды аткарууга кабыл алабыз. Эң биринчиден келген жарандарды өздүк документтерин, тийиштүү документтерин алып калабыз. Анан бизде электрондук журнал бар. Анан кагаз түрүндө журнал бар. Эки жака тең жазуу каттоо жүргүзүп, электрондук журнал. Тышта телевизорубуз, ошо экраныбыз бар, ошондон көрүп турушат. Жарандар мурун буга чейин биз колго жазып, ар бир жаран өзү толтурчу эле. Анан эми азыр болсо биз электрондук түрдө толтуруп кабыл алабыз. Анан бул келип түшкөн суроо талаптар тематикалык жана социалдык болуп экиге бөлүнөт. Социалдык укуктук суроо талаптар болсо бул жарандардын эмгек акысын, өздүк документтерин, ошо иштеген стажын, эмгек акысын тастыктаган, сыйлык алгандарын, ал эми жанагы жер боюнча келген үлүш жерлер болсо, алар тематикалык суроо талаптарга тиешелүү болот. Бул ар бир суроо талаптын өзүнүн аткаруу мөөнөтү болот. Келген жарандардын кабыл алуу 30 мүнөттөн ашык эмес, ашык эмес болуш керек. Келип түшкөн суроо талаптар 1 ай, 1 календарлык, 30 календарлык күн ичинде аткарылыш керек. Анан биз ал аткарылган суроо талаптардын ар бирине акы төлөнөт. Бул деген монополияга каршы агенттиги менен бекитилип, тийиштүү органдар менен макулдашылып, бекитилген баа ченем менен иштейбиз. Бир мекеме уюмдардан келип түшкөн, кээ бир мекеме уюмдардан келип түшкөн суроо талаптарды биз акысыз аткарып беребиз. Кызыл Ай коомунан келип түшкөн суроо талаптар акысыз аткарылат. Анан фонд образователь деп коебуз, фонд түзүүчүлөрдүн документтери өзлөрүнө акысыз аткарылат. Анан дагы жарандардан келип түшкөн, кээ бир жарандардан келип түшкөн суроо талаптарда акысыз аткарылат. Алар Советтер Союзунун баатырлары, социалисттик эмгектин баатырлары, баатыр эне даңкулуу ата мекендик согуштун катышуучуларына, майыптарга, анан 1-2, 3 группадагы майыптарга суроо талаптын аткаруусу 50% алынат да. 50% жеңилдик менен. Анан багар көгөрү жок пенсияга чыгып аткандарды дагы акысыз аткарып беребиз. Биз бул жумушту электрондук сканер, бул архив кагаздарын сканерлеп электрондук вариантка айландырабыз. Бул сканерлегенден кийин бул дисктерге жазылат 3 экземпляр менен. Жана ошондой эле биз 3 база менен иштейбиз. Архивный фонд бул Ысык-Көл областынын 7 районунда бул база бар. Бул ар бир фондду мисалы 700
жети фонд бар, ошол 7 фонд ушул базанын ичинде камтылган. Жана ошондой эле репрессированный базабыз бар, база репрессированный. Бул репрессированный мындай карточкаларды киргизебиз. Ошондой эле биз ар кандай электрондук варианттарды иш жүзүндө алып барабыз. Ошо мындан тышкары биздин план менен иштейбиз. Мисалы бул күнүнө 1000ден ашык кагаз түрүндө баракчасын сканерлеп дискке жаздырабыз. Кабыл алынган жылдык план ашыгы менен аткарылып, ага кошумча көптөгөн иштер да жасалат. Казак өлкөсү менен келишим түзүлүп, жаш архивчилердин жайкы мектеби долбоору жүзөгө ашкан. Жыл сайын ал жакка барып, тажрыйба топтоп келгендер бар. Жедеп эскилиги жетип бүткөн кагаздарды да кебине келтирип, ütүктөп, сактап коюшкан. Анткени ал барактар эл үчүн өтө баалуу, кымбат дагы. Калкка керектүү табылгыс байлык кенч мына ушул архивде. Жер маселеси өтө курч болуп турган учурда архив кызматынын орду олуттуу экенин жон төрүсү менен сезгендер толтура. Айтор, мындай иштегендердин бир күндүк эмес, бир эле сааттык эмгеги кылымдык, көздөгөн максаттары да кылымга тете.